Тайырбек менен Гүлүмкан Кара Булак айылында өзгөчө ишкердик баштаган түгөйлөр. Элеттиктердин тушоо кесүү, туулган күн юбилейлери дегеле жакшылык мааракелери бул экөөнүн катышуусу менен гана өтүп калды. Анткени алар күтүүсүз сюрприз менен келип салтанаттын көркүн ачышат. Айылдагылар өтө жакшы кабыл алып атат. Күтүүсүз белек болуп туулган күндөргө барабыз. Күтүүсүз белек болуп юбилейлерге барабыз. Мисалы Москвада турган балдары ата-энелерине белек кылганы ошол жактан заказ берип жөнөтүшөт. Ошолорго барабыз. Айылда мисалы завод, фабрика жок, иштей турган ушундай жандуу формалардын негизинде акча табышты жолун ойлоп таптык. Ушул проектке катышып, FSS уюмунун алкагына. Элетте жумуш жоктугунан буга чейин Орусияда эмгектенип келишкен жубайлар мындан ары өз жеринде эле үй-бүлөлүк кирешесин толтуруунун жолун ойлоп табышкан. Долбоордун жардамында аюунун костюмун алышып, кардарларына кызмат көрсөтүшүүдө. Аз убакытта эле Баткен районунун аймагында буйртма бергендердин саны артып жатыптыр. Ушул формалар келгенден бери бир айдын ичинде бир 10 жолу, 12 жолу заказдар түшүп атты. Ошолорго барып кызмат көрсөтүп келдик. Ошол барган жерде адамдардын көңүлүн көтөрүп, бийлеп, ойнотуп, ошолордун көңүлүн көтөрүп, ушул формалар менен сүрөткө түшүп алар менен. Анан ушул формалардан түшкөн каражатты чогултуп, дагы форма коштуруп алууну туура көрүп атабыз. Ушундай долбоорго катышып, проекттерди жазып, ушундай формаларды алуу идеясы жолдошумдан чыкты. Той мааракелерге, сүннөт тойлорго, туулган күндөргө, юбилейлерге сюрприз катарында адамдардын көңүлүн ачуу үчүн ушундай формалар менен баруу идеясы бизде жанданды. Түгөйлөрдүн шаңдуу кызматы көпчүлүктүн купулуна толуп, айрыкча жаш бөбөктөрдүн туулган күн, тушоо кесүү тойлорун шаңдуу өткөргөнгө шарт түзүлүп жатыптыр. Мени бүгүн неберемдин 1 жашка толгон туулган күнү, тушоо кесүү тою болуп атат. Ушунда тушоо кесүү тоюда мындай мамалактар өзүбүздүн Кара Булак айылынан чыгып, жакшы болду. Башка мурун мындай немелер жок, башка айылдардан, башка областтардан алып келип өткөзчү эдик. Мунун энди мына шаңдуу мына келгендердин баардыгынын маанайы жакшы болуп, жакшы өткөрүп өткөн да. 2024 ичинде аярлуу үй-бүлөлөрдүн социалдык экономикалык жагдайын көтөрүү долбоору Баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси тарабынан Баткен районунун Кара Булак жана Лейлек районунун Тогуз Булак айыл аймактарында ишке ашып, FSTS уюму тарабынан 1 миллион сомдук каржылык колдоо көрсөтүлгөн. Бул долбоор 2025 жылыда Баткен районунда уланат. Мындан ары бул 2025 жылы Баткен районунун Самаркандек жана Карабак айыл өкмөтүндө болот. Аны да биз ушинтип айыл жеринде элдерге жарыя кылабыз. Эгерде ким ушуга катышуусы келсе, биздин долбоорго анкета түрүндө Google анкетабызды толтуруп ошого катышса болот. Жалпысынан жыл ичинде Баткен облусунун аймагындагы жаңыдан ишин баштаган 10 ишкер долбоордун алкагында 250 000 сомго чейинки гранттык колдоо алышты.